Мен аты жөнүм Нуржит Кадырбеков. Өзүм айылда туулгам, Каракулжанын 1-май деген айылында 77-жылы, 1977-жылы. Азыр эми жашым 47-ге таяп баратат. Ошо айылда окудум. Айылда мектепти 6 мелдо менен бүтүрдүм. Анан Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүргөмүн. Ал мезгилде билесиздер, тандоо аз болчу, чет өлкөгө чыгып кеткендер кем эле болот эле. Жок эсе болчу. Ошо Кыргызстанда окуп билим алдык. Анан дароо эле университеттин мугалими болуп калдым. Андан кийин 1 жылдай юстиция министрлигинин Ош облустук башкармалыгында иштедим. Өзүм кесибим юрист болгондон кийин. Анан Ош мунун ректорунун кеңешчиси, юристи болуп ушинтип иштеп калдык. Анан 2005-жылы дипломатия тармагына өттүм. Эмне себептен дегенде 2003-2004 Америкада окуп келгем 1 жыл. Бул Канзас университети, Jayhawk деген билесиздер командасы бар. Ошол жерде масс коммуникация менен журналистиканы окудум. Анан кийин ушул тил билгеним чет өлкөдө окуган себеп болуп, Отунбаеванын убагында тышкы иштер министрлигине өттүм. Анан Жекшенкулов менен иштедим тышкы иштер министрлигинде. Кийин Японияда 2 жыл магистратураны окуп келдим. 2007-2009 жылдары бул Kobe университетинде эл аралык байланыштар жана мамлекеттик башкаруу боюнча магистратураны аяктадым. Андан кийин президенттин катчылыгында иштедим. Жумушу жок жүргөн күндөрүм болду. Кайрадан тышкы иштер министрлигине орноштум. Президенттин аппаратында бөлүм башчысынын орун басары болдум. Анан Ыйман фондун башкардым. Диний маданиятты, илим билимди көтөрүү боюнча президент түзгөн фонд болчу, ошонун башчысы болдум. Министрдин орун басары болдук. Маданият, маалымат жана туризм министринин. Кийин министр болдук. Анан акыркы шайлоого катышып депутат болуп шайландык. Биздин Ыйман фракциябыз өттү 6 партиянын катарында. Кудайга шүгүр, жакшы депутаттарыбыз бар. Анан чыгармачылык менен да элек болом. Чын айтканда Ант деген романым бар, Япон керемет сыры деген китебим бар. Бир гана сенсиң деген, эсине кайткан роза. Акыркы китебим мына басмага берип келдим. Балким Кыргызстанга барганча чыгып калат. Мен атамды таптым деген. Чыгармачылыкка аябай кызыгам. Спортко абдан кызыгам. Карате менен машыккан убагында тизем лыжадан бир аз жаракат алгандан кийин аны ташташка туура келди, бирок спортко абдан кызыгам. 1998-жылы эми баягы жаш кесип, анан гитарага кызыгып, үйрөнүп алып, андан ары оон чыгарып, бир 30 оон чыгарганмын. Сөздөрүн жазып, ошентип жүрсөм атам айтып калды, балам жаздырып койбойлубу деп клип кылып. Ошо мезгилде бир 4 клип тарттырган. Ошонун бири азыр эми соц тармагы аркылуу таркап атат, гитара менен ырдаган. Анан 2003-жылы Япония ушул Америкага келерде Кыргызстан жөнүндө презентация кылайын деп, анан Кыргызстан жөнүндө ыр жазганмын. Ааламга берген манасты, ардактайм асыл таласты, жаштыктын шаары жалалабат жаркырап гүлүн жаңачты. Өзүмдүн көрөм үйүмдөй, өзөм бир барбы чүйүмдөй, көргөндө көркөм нарынды көңүлүм турбайт сүйүнбөй. От болуп сүйүм жалындай, ошумду көрөм жанымдай. Ырдаймын дүйнө жар салып, ырыска бүткөн багымдай. Ырыска толгон жер бети, ысык көл кыргыз бермети. Борборлордун ичинен Бишкекке жоктур теңдеши. Андан кийин Баткен жөнүндө жазганбыз. Кааларым сага бак менен, кагылам сенден баткеним. Кулпура берсин өрүксар, кубатка толуп жашты эмиң деп. Анан кылымда жоктур жетерин, Кыргызстан менин мекеним деп бүтөт да. Ошону ыргылып жазып, анан видео клип кылганбыз. Кыргызстандын когуз жерлери, чыган адамдары, өзгөчөлүктөрү тууралуу. Мен презентация ниетинде жасаган элем. Кийин ЛТРге чыгып кетти, бирок анча деле мындай өлгөрчү эмес. Балким көргөндөр деле бардыр, бирок ушу акыркы бир жумада аябай таркады да. Таркады. Бул 2003-жылы жазылган, бир эстрада менен ырдаганым. 98-жылы гитара менен ырдаган жазылган. Андан бери канча заман өттү, канча убакыт, азыр ырдабайм. 98-жылы 21 жашар бала элем. Ал эми 2003-жылы болсо 26-га чыккан кезим болчу да. Ошо 26 жаш, 21 жашар кезим. Аларды аябай жакшы көрөм. Эмнеге билесизби? Ал заманда сагынуу бар болчу. Америкага, ал мезгилде Америкада кыргыздар жок эсе эле, чынын айтайын. Америкага кеткеним өзүнчө эле бир чоң окуя болгон, бүт туугандарым үчүн, тааныштарым үчүн. Америкада жүргөнүм аябай сагынганбыздан да азыркыдай, эмнеге билесизби? WhatsApp жок эле. Кадимкидей баягы карточка алчубуз, ошону менен үйдөгү телефондон чалып, апам менен сүйлөшчүмүн. 1 жумада бир, 2 жумада бир, кээде 1 айда бир. Анан ошондо ушунчалык апамдын сагынганы, туугандарымдын мен сүйлөшүп алайынчы дегендери. Азыр эми андай заман эмес да. WhatsApp'тан чаласың, апаң сүйлөшүп атат, нар жагында бирөөлөр телевизор көрүп отура берет. Бул WhatsApp азыркы байланыш технологиялар ортодо сагынуу сезимин жок кылып койду. Анан экинчиден 1 жыл бою сотка көтөрбөй эле жүргөмүн. Чөнтөк телефону жок эле жүргөмүн. Интернет керек болсо, окуу жайдын атайынын китепканасы бар болчу, ошол жака барып эле интернетти пайдаланып алып, мындай соткасы жок заман эле да.
Азыр эми телефону жок бир күн жүрүп көрчү, жарым күн үйүңдү унутуп калсаң, бирдемең бир денең бир мүчөсүн бирдеме болгондой болуп кызат боло бересиң да. туура. Ошол жагы бар. Анан ушу технологияга жараша адамдар да бири менен бири мындай ыкластуу баарлашат эле. Азыр эми сүйлөшүп атканча эле телефон карап атпайсызбы? Андай нерсе жок эле да. Ошондо бир группа болуп келгенбиз. Биз бул эми чоң программа болчу, Junior Faculty Development Program деп. Анан бизди мына Россиядан Варнавская деген бир университеттин мугалими, Казакстандан Аркаева деген, анан Манукян Саркис деп Армениядан, Элчин Ризаев деген Азербайжандан, Кыргызстандан мен болуп бир шаарга бөлүнгөнбүз университетке. Анан аябай ынтымак болчубуз да, бир туугандай элек. Бешөөбүз биригип алып туруп, өзүбүздүн маданият боюнча концерттерди кылат элек, презентацияларды кылат элек, эл көрөт элек, жер көрөт элек. Анан ошентип отуруп америкалыктар менен тааныштым. Мен мындай принциппен жашагам, анткени мен англис тилин жакшы билбей келгенмин. Орус тилдүүлөр менен, кыргыз тилдүүлөр менен көп байланышпай, колдон келишинче англисче сүйлөгөндөр менен бирге жүрчүмүн да. Ошентип отуруп мындай абдан пайдалуу жыл болгон. Өмүрүмдөгү бир бурулуш учур десем болот да. Анан эл көргөн, жер көргөн болуп, эң жаккан Сан-Франциского барган болгон. Анан кийин жанагы Golden Gate деп. Билбейм, Сан-Франциского жөн эле бир каникул учурунда карасак арзаныраак чыгып калды. Анан бардык, анан самолет менен бардык, гостиницага жаттык. Анан Мёр Вудс деген бар эле, мөр токою. Мага эң таасир эткен ошо болду да. Өзү Сан-Франциско ушунчалык кооз шаар. Баягы Golden Gate деп алтын көпүрөсү бар эмеспи? Эми укмуш, архитектурасы, ландшафты, эли дагы жакшы. Бирок мен бирдекени байкадым. Бир аз үйдөгө чыкканда ар жакта токой бар экен. Токойго барганда Сан-Франциского киргим келбей калды да. Алла Таала жараткан табигат бар го, адам өзү кылган нерседен дайыма жогору турат экен. Ушунчалык мемиреп, рахаттанып, ошол жерде эс алган эмесинде. Анан кийин Гарвард университетине келгенмин, Бостонду көргөнмүн, Флоридага барганмын. Бизде кыш болчу февралда, Флоридага барсак жай экен. Нью-Йоркту көргөнмүн, Вашингтон ДСге чейин автобус менен келгенмин. Сент-Луиске барат элек, Канзас шаарына барып турат элек кез-кез. Айтор аябай эле кыдырганбыз, резервацияларды кыдырганбыз, жана индейстердин жашоосун көрөлү депчи, атайын барып келген күндөрүбүз болгон. Анан күн сайын адамдар менен баарлашат элек да. Ушундай бир сонун мезгил өткөн болчу ошондо. Өкүнгөнүм ошондо күндөлүк, анда компьютер жок эле, кол менен жазган күндөлүгүмдү жоготуп ийдим да. Эми азыр кайра ошол күндөрүм жөнүндө китеп жазайын дейм, бирок эсте калбайт экен. Ошого мен айтат элем, эгер бир жайга чыксаңар үйлөнүп алып барыш керек экен да. Үйлөнсөң аял кишинин эс тутуму жакшы болот экен да. Эркек мындай абзор гана эстейт да, үстүртөөн гана, аял киши деталь эстейт экен. Баягында магазинге кирдик эле, помните, мындай мындай краска менен бирдемени көргөнбүз. Тигил жерде мындай жолдо мындай болгон деп. Ошого шерик менен чыксаң жакшылык экесе көбөйөт экен. Анан анча-мынча кыйынчылык болсо экесе азаят экен да. Ошого шерик менен чыккан жакшыраак болот экен. Ушу менен өмүр өтүп атат. Бул эмне бир алдамай да. Көз менен көргөн башка, адам менен тизеге тизе тийишип баарлашкан башка да. Ушу менен эле ушул жерде отуруп алып Индияны көрүп койсоң болот YouTube'дан. Ушул жерде отуруп алып мөр токойун көрүп койсоң болот, бирок ал такыр башка нерсе да. Ошого баягы бутуң жерди сезип барган такыр башкача да. Мен айтат элем, мындай реалдуу жашоо менен көрүп жашаш керек. Социалдык тармакка аз кырылып кетпей. Бул жакта кыргыздарга ыраазымын. Ошол жакта жүрүп деле Кыргызстандан кыргызча китептерди алып келип аларды окуп беришет экен. Андайларды да көрдүм. Өткөндө бирөө айтат, Манас жөнүндө айтып берсем дейт, менин балам мектепке барып I am Manas деп коркутуптур дейт башкаларды. I'm very strong because Manas is the best, the strongest one депчи. Ошентип коркутуптур дейт. Бул деле жакшы да. Анан үйдө дайыма кыргызча сүйлөшөбүз дегендер бар да. Мектепте, бала бакчада англисче болгону менен. Бирок бир чындыкты айтып коеюн, бул жакка караганда Кыргызстандын өзүндө маселе болуп атат. Азыр Бишкекке барсаңыз, мамлекеттик тилин, эне тилин үйрөтөйүн деген ниети жоктор толтура. Жаш муун өзүнүн тилин билбей эле чоңоюп атат. Эмне себептен дегенде, азыркы мына контенттер бар го, YouTube'да болсун, социалдык тармактарда болсун, башка тилдерде сонун контенттер бар. Англисче, немисче, французча, орусча, түркчө дегендей. Биз ушул жагынан артта калып атабыз. Бала көрөт экен, ошол кулагына сиңет экен, ошентип анан тил үйрөнөт экен, дүйнө таанымы байыт экен да. Анан бул жакка дейт, китеп алып келдирдик дейт Кыргызстандан. Алып келсек дейт, кыргызча китептер аябай мындай түшүнүүгө татаал дейт. Татаал жазылат экен дейт. Сүрөттөрү жок дейт, көрүмсүз дейт. Анан балдар it's very boring for me деп окубай коюшат дейт да. Ошон үчүн мындай китептерди көрүмдүү, кызыктуу, кыска нуска кылыш керек болуп атат да. Мисалы Андерсон жомоктору эмнеге кызык? Ошол эле Киплингдин жомоктору эмнеге кызык? Анткени булар мындай жөнөкөй жатык тил менен
кызыктуу кылып баяндаганды билет, анан сүрөттөр менен кошо да, иллюстрация менен кошо. Иллюстрациялар Анан муну кандай кылыш керек? Айтып коюшуң ғой, жакшы китептерди жазгылап ким жазат? Жумушчу топ түзөбүзбү же бир волонтерлорбу? Айтор ушул жагынан аксап атабыз да. Тилге мындай мамлекет өзү көңүл бөлбөсө, ошол таасир этет экен. Элибизге рахмат ушуну сактап атканыначы. Ошон үчүн бул жака келгендер өздөрү Кыргызстанды ойлойт, сагынат. Бирок балдары бул жакта чоңоюп калса, Кыргызстан менен байланыш үзүлөт. Биз адамдар жоготуп атабыз деп кызылат болгондум ошол да. Ошого мен кече сурандым. Колуңардан келишинче тилди үйрөтүп, маданиятты үйрөтүңүздөр, бул биздин моюндагы аманат деп.